27 bölüm. Теңир Мусага мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп жарыяла. Ким өзүн Теңирге арноого убада берсе, анда ал адам ыйык шекел менен баалансын. Эгерде ал 20 жаштан 60 жашка чейинки эркек болсо, ал 50 ыйык күмүш шекелге баалансын. Эгерде аял болсо, анда 30 күмүш шекелге баалансын. 5 жаштан 20 жашка чейинки эркек 20 күмүш шекелге, ал эми аял 10 күмүш шекелге баалансын. 1 айдан 5 жашка чейинки эркек бала 5 күмүш шекелге, ал эми кыз 3 күмүш шекелге баалансын. 60 жаштан жогорку эркек 15 күмүш шекелге, ал эми аял 10 күмүш шекелге баалансын. Эгерде ал адам өтөлеген багал болсо, айтылган бааны бере албаса, анда аны ыйык кызмат кылуучуга алып келишсин. Ыйык кызмат кылуучу аны жашоо шартына жараша бааласын. Ким Теңирге арнап мал алып келсе, анда ал курмандыкка чалынсын. Теңирге арнала тургандын баары ыйык болсун. Ал мал башка нерсеге айырбашталбасын. Жакшысы жаманга же жаманы жакшыга алмаштырылбасын. Ким малды малга алмаштырса, анда экөө тең ыйык болуп эсептелсин. Эгерде Теңирге арнап курмандыкка чалганга жарабаган таза эмес мал алып келсе, анда ал малды ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу анын жакшы жаман экенин баалайт. Ал кандай бааласа, ошондой болсун. Ким ал малды сатып алгысы келсе, анда ал малдын баасынын 5тен 1 бөлүгүн кошуп сатып алсын. Ким Теңирдин ыйык жай үчүн үйүн арнаса, анын жакшы же жаман экенин ыйык кызмат кылуучу бааласын. Ал кандай бааласа, ошондой болсун. Эгерде арнаган киши өз үйүн кайра сатып алгысы келсе, анда үйдүн баасынын 5тен 1 бөлүгүн кошуп сатып алсын. Ошондо үй аныкы болот. Ким Теңирге өзүнүн жеринин 1 бөлүгүн арнаса, анда анын баасы себилген үрөөнгө жараша болсун. 1 хомер себилген арпа үчүн 50 күмүш шекел. Ким өзүнүн жерин юбилей жылы арнаса, анда ал ыйык кызмат кылуучу койгон баада болсун. Ким өзүнүн жерин юбилей жылынан кийин арнаса, анда ыйык кызмат кылуучу аны кийинки юбилей жылына чейин канча жыл калса, ошончо жылдын санына жараша бааласын. Ошондо баасы азаят. Эгерде жерин арнаган киши аны кайрадан сатып алгысы келсе, анда анын баасынын 5тен 1 бөлүгүн кошуп сатып алсын. Ошондо жер өзүндө калат. Эгерде ал жерин кайрадан сатып албаса, жер башка кишиге сатылып кетсе, анда жер ага кайра сатылбайт. Ал жерди эч ким сатып албаса, юбилей жылы Теңирдин ыйык менчиги болуп калат. Ал жер түбөлүккө ыйык кызмат кылуучунуку болот. Ким Теңирге өзүнүн жерин эмес, сатып алган жерин арнаса, анда ыйык кызмат кылуучу аны юбилей жылына чейинки жылдардын санына жараша баалап, ошол эле күнү Теңирдин ыйык менчигине берсин. Ал жер юбилей жылы жердин биринчи ээсине өтүп кетет. Ар бир нерсенин баасы ыйык шекел менен баалансын. 1 шекелде 20 гер. Малдын биринчи төлүн эч ким Теңирге арнабасын. Анткени биринчи төл Теңирге тиешелүү. Өгүз болобу, майда жандык болобу, алар Теңирдики. Эгерде мал таза эмес болсо, анда аны ыйык кызмат кылуучу койгон баанын үстүнө баасынын 5тен 1 бөлүгүн кошуп кайра сатып алсын. Эгерде ал сатып албаса, анда ыйык кызмат кылуучу аны өзү койгон баада сатып жиберсин. Теңирге арналган адам да, мал да, жер да сатылбайт жана кайра сатылып алынбайт. Теңирге арналгандын баары Теңирдин эң ыйыгы. Өлүм жазасына өкүм кылынган адам кайра сатылып алынбайт, ал өлтүрүлсүн. Бардык түшүмдүн 10дон 1 бөлүгү Теңирге таандык. Бул Теңирдин ыйыгы. Ким өзү берген түшүмдүн 10дон 1 бөлүгүн кайра сатып алгысы келсе, анда анын баасынын 5тен 1 бөлүгүн кошуп сатып алсын. Бода мал менен майда малдын 10дон 1 бөлүгү, туяк астынан өткөн малдын 10-су Теңирге арналсын. Ал жакшы же жаман деп тандалбасын, ал алмаштырылбасын. Эгерде аны алмаштырса, анда экөө тең Теңирге таандык болуп калат да кайра сатылып алынбайт. Мына ушул осуяттарды Теңир Синай тоосунда Исраил уулдарына Муса аркылуу берген. 33 забур. Абимелектин алдында келесоо болмуш болуп, андан качып бара жаткандагы Дөөттүн забуру. Теңирди ар убакта мактаймын. Аны үзгүлтүксүз даңктоо ыры менин оозумдан түшпөйт. Жаным Теңир менен мактанат. Аны момундары угуп кубанат. Мени менен бирге Теңирди мактагыла. Анын ысымын баарыбыз бирге көкөлөтө мактайлы. Мен Теңирди издедим. Ошондо ал мени угуп баардык коркунучтан куткарды. Ага кайрылгандардын көздөрү ачылды. Алар уятка калышпайт. Бул жакыр адам чакырганда Теңир угуп аны баардык азаптарынан куткарды. Теңирдин периштеси Кудайдан корккондорду тегеректеп жүрөт. Аларды куткарат. Татып көргүлө. Ошондо Теңирдин кандай жакшы экенин көрөсүңөр. Андан үмүт кылган адам бактылуу. Теңирден корккула. Кудайдын ыйыктары, анткени Кудайдан корккондор эч нерсеге муктаж болушпайт.
Жаш арыстандар жокчулуктун каарын тартып ачка калышат. Ал эми теңирди издегендер эч бир жакшы нерседен куру калышпайт. Бери келгиле балдарым, мени уккула. Силерге теңирден коркууну үйрөтөм. Эгерде адам жашагысы келсе, жыргал турмушту көрүш үчүн узак өмүр сүргөндү сүйсө, анда тилин жаман сөз айтуудан тыйсын, оозун жалган сөз айтуудан тыйсын, жамандыктан баш тартып жакшылык кыл, тынчтыкты издеп анын артынан түш. Теңирдин көздөрү адил адамдарга бурулган, кулагы алардын зар муңуна бурулган. Бирок теңирдин жүзү кыянат кылгандарга каршы, алардын ысымын жер үстүнөн биротоло өчүрөт. Адил адамдар чакырышат. Ошондо теңир аларды угуп, аларды бардык кыйынчылыктарынан куткарат. Теңир чын дилинен өкүнгөндөргө жакын, руху менен моюн сунгандарды куткарат. Адил адамдын кайгысы көп, бирок аны бардык кайгысынан теңир куткарат. Ал анын бардык сөөктөрүн сактайт, бир дагы сөөгү сынбайт. Күнөөкөрдү жамандык өлтүрөт. Адил адамды жек көргөндөр ойрон болушат. Теңир өз кулдарынын жанын куткарат. Андан үмүттөнгөндөрдүн бири да өлбөйт. 10-бөлүм. Өлгөн чымындар жыпар жыттуу майдын жытын бузат. Кадыр барктуу адамдын кичине акылсыздыгы да анын акылмандуулугу менен кадыр баркына шек келтирет. Акылдуу адамдын жүрөгү оңго, акылсыздын жүрөгү солго жетелейт. Акылсыз кайсы жол менен бара жатса да ага акыл жетишпейт. Ал өзүнүн акылсыз экенин ар кимге эле айта берет. Эгер башкаруучуң сага каарданса, ордуңду таштап кетпе, анткени сабырдуулук чоң кылмыштарды да жаап коет. Мен күнасынан дагы бир жамандыкты көрдүм. Ал өкүмдардан кеткен жаңылыштык. Акылсыздарды өтө бийик орунга отургузушат, ал эми байлар төмөнкү орунда отурушат. Мен ат үстүндө жүргөн кулдарды ал эми төрөлөрдүн кулдарга окшоп жөө жүргөнүн көрдүм. Ор казган адам казган ордуна өзүчөт, дубалды ураткан адамды жылаан чагат. Ташты ордунан жылдырган адам бир жерин мертинтип алышы мүмкүн, отун жарган адам бир жерин кокустатып алышы мүмкүн. Эгерде балта мокоп калса, анын мизи курчутулбаса, анда күчкө салууга туура келет. Бирок акылмандык муну оңдой алат. Эгерде жылаан дарымдаганга чейин чагып алса, анда дарымдоочудан эч кандай пайда жок. Акылдуу адамдын оозунан чыккан сөз ырайым, ал эми акылсыздын оозунан чыккан сөз өзүн өлтүрөт. Анын оозунан чыккан сөздүн башы акылсыздык, анын оозунан чыккан сөздүн аягы акылдан адашкандык. Адам алдыда эмне болорун билбегенине карабастан, акылсыз адам оозуна келгенди сүйлөй берет. Өзүнөн кийин эмне болорун ага ким айтып берет? Эмгек акылсызды алсыратат, анткени ал шаарга бара турган жолду да билбейт. Өлкө, падышаң жаш бала болсо сага кайгы. Төрөлөрүң таң атпай тамак иче баштаса, сага кайгы. Өлкө, падышаң тектүү тукумдан болсо сага жакшы. Төрөлөрүң тамакты ашыра тоюш үчүн эмес, кубаттаныш үчүн өз убагында жесе, сага жакшы. Жалкоолуктан шып салаңдап калат. Шалдайып отура берсе, үйдүн чатырынан суу өтөт. Тойду рахаттаныш үчүн өткөрүшөт, шарап жашоону шаттандырат, бирок бардыгын күмүш чечет. Падышаны оюңда да жамандаба, байды уктоочу бөлмөңдү да жамандаба, анткени асман куштары сөзүңдү жеткирип барышы мүмкүн, канаттуу куштар сүйлөгөн сөзүңдү айтып барышы мүмкүн. 2-бөлүм. Сен болсо туура окутууга ылайык келген нерсени айт. Карыялар кыраакы, оор басырыктуу, адеп ахлактуу болушсун. Алардын ишеними, сүйүүсү жана чыдамдуулугу туура болсун. Ошондой эле улгайган аялдар өздөрүн такыба алып жүрүшсүн. Алар ушакчы жана шараптын кулу болушпасын. Жакшылык кылууга үйрөтүшсүн. Кудай сөзүнө тил тийбеши үчүн алар жаш аялдарды күйөөсүн, балдарын сүйүүгө. 5. Адеп ахлактуу, таза, үйгө камкор, кеңпейил болууга, күйөөсүнө баш ийүүгө үйрөтүшсүн. Жаштарды да адеп ахлактуу болууга чакыр. Жакшы иштерди кылып, бардык нерседе өзүң үлгү бол. Окутууда тууралыкты, олуттуулукту көрсөт. Сөзгө калбагыдай болуп, туура сөздөрдү сүйлө. Каршы чыккан адам биз жөнүндө эч бир жаман сөз айта албай уят болсун. Кулдарга айт, бардык жагынан биздин куткаруучубуз Кудайдын окутуусуна жасалга болуш үчүн алар өз кожоюндарына бардык нерседе баш ийишсин. Алар менен айтышпай, уурлук кылбай, тескерисинче бардык нерседе ишенимдүүлүк көрсөтүп, кожоюндарынын көңүлүнө жагышсын. Анткени Кудайдын бардык адамдарды куткара турган ырайымы айкын болду. Бул ырайым бизди кудайсыздык менен бул дүйнөнүн кумарларын четке кагууга, азыркы мезгилде адеп ахлактуулук менен адилеттүү жана такыба жашоого үйрөтүп жатат.
Биз ыйык үмүттүү улуу Кудайыбыз жана куткаруучубуз Иса Машаяктын даңкынын көрүнүшүн күтүп жашашыбыз керек. Бизди баардык мыйзамсыздыктан куткарып, тазалап, бизден өзүнө таандык жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратуу үчүн Машаяк биз үчүн өзүн берген. Ушуну бийлик менен айт, акыл насаат айт, ашкереле, эч ким сени тоотпой койбосун.